Ийгиликтин башаты талыкпаган эмгек. Бул чемпион Каныбек Жолчубековдун жашоодогу башкы урааны. Балбан таланттанда эмгектенүүнү, маңдай терди жогору баалайт. Мунун баары спортчуну такшалтып, көз сүйүнткөн ийгиликтерди багынтууга жол ачкан. Талыкпай эмгек кылуу керек. Андан кийин баягы досторго, акчага жана байлыкка кызык болуу керек да. Бир гана эмгектене берсе, байлыктагы, акчадагы, достагы бул ийгиликтин арты менен келет. Күнүнө 2 ирет, жумасына 6 жолу машыгуулар. Каныбектин көпчүлүк убактысы залда өтөт. Буга спортчу такыр кейбейт. Тескерисинче, спортту ал өзүнүн негизги жумушу катары көрөт. Антпесең чемпион болуу кыйын дейт. Күрөштү таңдап алганына болсо атасы себепкер. 5-6 жашымда атам төшөктү ороп берип, ошо менен күрөшүп, мен өзүм үйдө эле, мындай айтканда, үйдө эле машыкчумун да. Анан 3-4 класста байкем байкап, ошо мен күрөшөрүмдү байкап, анан Төрөкулов Мажит деген биринчи агайыбызга тапшырып берген да. Чоң спортко Каныбек 2004-жылы аттанган. Талыкпаган эмгектин арты менен далай мелдештердин жеңүүчүсү болду. Быйылкы жылда балбан үчүн жемиштүү жылдардан. Ал Турцияда өткөн студенттер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын байгени багынтып, 2-нчи жолу чемпион атыкты. Көп жылдан бери Азия чемпионаттарына катышканы менен быйыл гана Каныбек аталган мелдештин алтын байгесине жетти. Муну эске алып, спорттук гезит Топ KG Каныбекти жылдын мыкты балбаны наамына көрсөткөн. Атаандаштык болгон абдан жакшы. Бул өсүшкө түрткү берет, баягы өскөнгө. Ошол себептен атаандаштык болуп турган жакшы. Албетте биз дагы баягы артта калбастан Токиого деп Кудай буйрса ниет кылып даярданып атабыз. Каныбек башка балбандардан өзүнүн кайталангыс ыкмалары менен өзгөчөлөнөт. Ал капыстан чабуулга өтүп, көпчүлүк атаандаштарынын шаштысын кетиргенге маш. Анан дагы тайманбас, өжөр. Бул сапаты менен Каныбек дагы далай мелдештердин байгесин багынтаарына шек жок. Гүлжан Турдубаева, Талас Аманбеков, ЛТР, Бишкек.